Амудария жана Сырдария дарыяларынын ортосун бириктирип турган Өзбекстан өлкөсү адамзатты таң калтырган уникалдуу архитектура, кайталангыс экзотикалык базарлар жана меймандос элдер. Булардын бардыгын заманбап Өзбекстандан жолуктурса болот. Бул жерде азыркы мезгилге чейин байыркы каада салттар жана үрп адаттар сакталуу. Соода сатык мыкты өнүккөн Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн бири. Зер буюмдары, күнүмдүк турмушта колдонулган буюмдар базарларда эле сатылбастан улуу жибек жолу аркылуу Азия жана Европага жиберилип турган. Например, в городе Бухаре как бы делится на две части: старая часть города и новая часть города. Прям когда Мисалы Бухара шаары экиге бөлүнөт. Эски шаар жана жаңы шаар бар. Эски тарапта сейилдеген кезде туристтер өздөрүн байыркы шаарда жүргөндөй сезишерин айтышат. Аларга Бухарадагы деле улуу жибек жолунун борбору болуп тургандай көрүнөт. Ушундай турлардын аркасында Өзбекстанга келгендердин саны жыл сайын көбөйүп жатат. вот год за годом у них увеличивается интерес к посещению Узбекистана. Улуу жибек жолундагы кербендердин жолу калган 1000 жылдык тарыхы бар шаарлардагы байыртадан сакталган имараттардын ар бири сырга толо уламышка бай. Өлкөгө саякатчыларды көп санда тартуунун өзгөчөлүктөрүнүн бири да ушул болсо керек. Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз шаарларындагы Шахи Зинда, Эл Регистан, Биби Ханым мечити, Амир Темир комплекси чет өлкөлүктөрдү таң калтырып жетишкен. Бул шаарлар азыркы тапта ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Өзбекстандын тарыхый имараттары албетте таң калтырбай койбойт. Өтө сонун таасир алдык. Борбор Азия өлкөлөрүнүн маданияты биз үчүн кызык экени шексиз. Алдыдагы убакытта Казакстанга баруу оюбузда бар. Биз досторубуз менен бир нече күндүк тур менен Өзбекстанга келдик. Бардык шаарларды көрүп чыгууга жетише элек болсок да, бизге абдан жакты деп айта алам. Өзбекстан, Казакстан сыяктуу өлкөлөр азыркы тапта чет өлкөлүктөрдүн арасында жаңыдан таанымал боло баштады. Италиялык туристтер алдыдагы убакытта Казакстанга ат тезгинин буруну мерчемдеп жатышат. Алар Борбор Азия өлкөлөрүнүн өзгөчө маданияты кызыктырат деген пикирде. Быйыл Казакстанда Өзбекстан жылы аяктады. Анын алкагында эки өлкө ортосунда бир катар биргелешкен келишимге кол коюлду. Казак туризм компаниясынын уюштуруусу менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү Өзбекстанга сапар тартышты. Мындай демилгеге Маданият жана спорт министрлиги колдоо көрсөттү.